Бүгүн Ала Мүдүн Капчыгайындагы теплый ключи ден соолукту Чыңдоо комплекси реконструкциялоодон кийин салтанаттуу ачылды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров жана президенттин иш башкаруучусу Каныбек Түмөнбаев катышты. Аталган комплекс жыл башында президенттин иш башкармасына караштуу Ал Арча мамлекеттик жаратылыш паркынын балансына өткөн 6 айда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, комплекс толугу менен жаңыланды. Капиталдык ремонттун негизинде канализация түтүкчөлөрү тазаланып, жолдорго брусчатка төшөлүп, электр энергиясы жана интернет тартылды. 100 кишиге ылайыкташылган тамактануучу жана бассейндер жаңыланды, деди Ал Арча паркынын директору Талант Жекшенов. Курортто 30 эс алуучу коттедж бар, анын 18 стандарт, 12 люкс. Ошондой эле эс алуу комплексинин аймагында булактар жана минералдык суулар бар. Алардын температурасы плюс 53 градуска жакын. Бул суу ревматизм, полиартрит, радикулит сыяктуу көптөгөн ооруларды дарылоодо кеңири колдонулат жана радон ванналары иммундук системага жакшы таасирин тийгизет. Теплый ключи медициналык ден соолукту Чыңдоо комплекси 1977 жылы пайдаланууга берилген. Сокулук районунун Новопавловка гимназия орто мектебинин бүтүрүүчүсү Айсулуу Осукеева жалпы республикалык тестирлөөдөн 226 упай алып, алтын сертификатка татыды. Ал жыл бою бар аракетин салып даярдык көрүп, талбай окуганынын акыбети кайтканына жетине албай турат. Айсулуу бүгүн президенттин өз колунан сертификат алаарына кубанып, толкунданып турган чагы. Так примерно проходила Даярдоо курстарынан окудум. Убактымдын көбүн окууга жумшадым. Мугалимдерим жана ата-энемдин жардамы да чоң болду. Аракет кылсаң эле сөзсүз натыйжа болоруна бул тестирлөө толук далил болду. Также я готовилась к предметным. Ушул эле мектептин дагы бир алтын сертификат ээси Темирлан Карабаев үчүн да бүгүнкү күн кыялуу болчу. Талбаган аракет натыйжалуу жыйынтык бергенин айткан Темирлан өлкө башчысынын куттуктоосу ал үчүн маанилүү окуя болуп жатканын белгилейт. Я записался на курсы подготовки ОРТ. Мен жогорку балл алууну максат кылдым эле. Бул тилегим орундалып, кубанып турам. Оңой болгон жок. Мындай жыйынтыкка жетиш үчүн ошончо окуп, эмгектениш керек болду. Кошумча курстардан окуп, мүмкүн болушунча даярдык көргөм. Уже сидел, так как каждый день сдавал пробную ОРТ. Ошентип көптөн күткөн мүнөттөр да келип жетип, өлкө боюнча алдыңкы упай алган бүтүрүүчүлөр Ал Арча мамлекеттик резиденциясында салтанаттуу иш-чаранын бүгүнкү каармандары болду. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган бүтүрүүчүлөрдү сыйлоо аземи өтүп жатат. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө 51.946 окуучу катышса, мунун ичинен 58 бүтүрүүчү алтын сертификатка татыктуу болгон. Алардын ичинде эң жогорку упай 234 балл. Азыркы кезде Кыргызстаныбыз өнүгүү жолуна аяк басты. Бул учур өтө маанилүү, өтө жооптуу учур. Дал ушул этапта талпынып, тамтың басып келаткан мамлекетибизди андан ары жетелеп кетүүдө чыныгы кесипкөй кадрлардын ролу абдан чоң. Мына ошондуктан биз силерди Кыргызстандын келечеги катары көрөбүз. Силердин ата мекениңер, жалпы журтуңар көптү үмүттөнөт. Президент Садыр Жапаров бүтүрүүчүлөр өлкөнүн келечеги экенин белгилеп, кесипкөй адис болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон инсандар болоруна ишеним артарын айтты. Это было очень волнительно сюда приехать. Абдан толкунданып жатам. Бүгүн өзгөчө бактылуу болуп турам. Алтын сертификатты колума алдым жана бизге ноутбук белекке берилди. Мен башкаруу жана бизнес тармагына окууга тапшырууну көздөп жатам. Келечекте ата-энем, мугалимдерим эле эмес, бүтүндөй өлкө сыймыктанган мыкты адис болууга умтулам. Очень волнительно, и я очень счастлива быть здесь и получить золотой сертификат. В общем, я очень рад, что получил золотой сертификат. На самом деле, в начале года я даже вообще не думал, что... Мен президентти жанынан көрүп аябай толкунданып кубанып жатам. Президент өлкөнүн келечеги силерсиңер деп белгиледи. Негизи бул сөздү көп эле жолу уккан менен бүгүн мага таасири бир башкача болду. Мен чындап эле келечекте өлкөмө пайдалуу болгум келди. Өз салымымды кошуу үчүн дагы талбай окуп эмгектенем. Своим нашим страны, вот как раз и он рад, что мы набрали хорошие баллы. Ал эми Чүй облусунан 7 окуучуга алтын сертификат тапшырылды. Мунун ичинен эң жогорку балл алган Жусуп Баласагын атындагы Токмок лицейинин бүтүрүүчүсү Бек Темиркулов. Ал 231 упай менен облус ичинде сап башында турат. Темиркулов Бек, Токмок шаарынын Баласагын атындагы Токмок лицейи.
Я стремился к этому. Бир жыл бою көргөн даярдыктын акыбети кайтты. Президент айткандай, эми кесипкөй адис болуу биздин алдыбыздагы негизги максат жана милдет. Мен экономист болууну чечип, ушул багытта билим алайын деп жатам. С конца 10 класса. Жалпы республикалык тесттин орточо упайы быйыл өткөн жылга салыштырмалуу кыйла жогору болуп 128,6 баллды түздү. Быйыл биз абдан кубанычтабыз. Анткени былтыркы жылга караганда балдардын босого балдан өткөндүгү 115 балдан өткөндөрдүн проценти 60%тен 62%ке жетти. Бул былтыркы жылы 51% болчу, 50% негизинде. Бул абдан жакшы. Экинчиден бул айыл жериндеги балдар менен шаар жериндеги балдардын билим айырмасы өтө алыс эмес экендигин көрсөттү. Белгилей кетсек, алтын сертификаттын төмөнкү чеги 225 упайды түзөт. Былтыр төмөнкү чеги 222 упай болсо, жогорку чеги 236 упай болгон. Быйыл болсо төмөнкү чек бир аз жогорулап 225 упайга жеткен. Нурайым Бешиналиева, Жумоо Исманалиев, УТРК Чүй. Красноярск шаарында Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөр аралык комиссиясынын 25-жыйынынын тар курамдагы жолугушуусу өттү. Жыйын Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Александр Айверчуктун төрагалыгы астында болду. Жолугушууда соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү, Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында интеграцияны тереңдетүү, илим, билим, маданият, туризм жана башка тармактарда кызматташуу маселелери каралды. Ошто эл аралык банги тобунун мүчөлөрү 7,7 килограмм банги заты менен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан багыты боюнча эл аралык банги зат каналын уюштурган жана Ош облусунун жашоочуларына банги зат таратуу менен алектенген Ош облусунун айрым тургундарынан турган уюшкан кылмыштуу банги тобу аныкталды. Тактап айтканда 1960-жылы туулган жаран кылмыштуу схеманы уюштуруучусу банги затын Ош облусуна жана Өзбекстанга сатуу максатында Тажикстандан алып келүү каналын түзгөндүгү аныкталган. Кыргызстандын аймагына кирген банги заттар анын шериги 1961-жылы туулган жарандын үйүндө сакталып, ал Ош облусунун тургундарынын ичинен сатып алуучуларга же Өзбекстанга банги затын ташып бара жаткан банги жеткирүүчүлөрүнө берүү үчүн таразага тартуу жана таңгактоо менен алектенген. 2024-жылдын 8-июлунда узакка созулган ыкчам комбинациянын натыйжасында УДУ жана банги зат каражаттарын сатып алуучу УБЧ кармалган. Алар Өзбекстанга банги зат каражаттарын өткөрүп берүүнү көздөшкөн. Жеке тинтүү иштеринин жүрүшүндө жалпы салмагы 250,77 грамм чайыр кара куурай брикети жана жалпы салмагы 555,34 грамм чайыр кара куурай брикети табылды. Жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын алкагында Кыргыз Республикасынын жарандары сатуу максатында банги затын сактап жүргөндүгүн мойнуна алып, Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренесинин жана 97-беренесинин негизинде Кылмыш жаза кодексинин 282-беренесинин 3-бөлүмүндө каралган кылмышка шектелип кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн 6 айды жыйынтыктоо боюнча ыкчам кеңешме өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын ээминин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басарлары менен ыкчам кеңешме өттү. Анда 6 ай аралыгында аткарылган иштеринин жыйынтыгын чыгаруу, жол кырсыктарынын алдын алуу жана жайкы туристтик мезгилди өткөрүү боюнча ыкчам кеңешме өткөрүлдү. Жыл башынан тартып Чүй облусунун аймагында 105.106 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталган. Алардын ичинен мас абалында унаа башкарган 1380 айдоочу, авто ээн баштык жасаган 21 айдоочу, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 1398 айдоочу, жөө адамдардын катышуусундагы эреже бузуулар 5901 факты, терезелерин караңгылаткан 146 айдоочу, жол белгилерине баш ийбеген 32663 айдоочу, ылдамдыкты ашырып айдаган 46300 айдоочу, башка жол эрежелерин бузган 3835 айдоочу. Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 4665 унаа айып короо жайына токтотулган.
Кыргызстанда алгачкы жолу боору алмаштырылган бейтаптар үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, бүгүн 10 июлда Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев Кыргыз-Түрк достугу ооруканасына барып, боору алмаштырылган 2 бейтаптын абалы менен таанышты. Дарыгерлердин консилиумунан кийин 2 бейтап тең үйүнө чыгарылды. Бир ай бою дарыгерлер, анын ичинде хирург, трансплантолог, гастроэнтеролог, реаниматологдор алардын абалдарына дыкаат көзөмөл жүргүзүп турушту. Бейтаптардын гемодинамикалык жана биохимиялык көрсөткүчтөр боюнча тесттери, ошондой эле УЗИ жана компьютердик томографиялык изилдөөлөрү оң натыйжаларды көрсөттү. Учурда реципиенттердин боору ийгиликтүү иштеп жатат. Бейтаптар президент Садыр Жапаровго, министрге жана операцияга катышкан бардык медициналык кызматкерлерге ыраазычылыктарын билдиришти. Ошондой эле министр улуттук хирургия борборунда гепатология бөлүмү түзүлүп, бейтаптар ай сайын адистердин көзөмөлүндө болоорун кошумчалады. 2 жылдан бери жайыт үрөндөрүнүн кылкансыз кызыл от, бетеге, таракбаш сыяктуу 6 түрү жерлерге жеткирилип себилген. Алар Россиянын Краснодар, Ставрополь аймактарынан алынып келинген. Эми аларды ар жыл сайын ташып келе бербей үрөндү Кыргызстанда өндүрүү максат кылынып жатат. Бул үчүн 30 гектар жерде сыноо жумуштары жүрүүдө. Кылкансыз кызыл от абдан жеңил, 1 гектар жерден 300 тонна үрөн алынса, ал гектарга кайра 16 килограмм гана себилет. Ошол биздин шартка ылайыкташтырып, үрөнчүлүк чаралар менен ошолордун базасында көбөйтүлгөн, алардан алынган жакшы үрөндөрдүн бардыгын башка региондорго таратуу максат болуп турат. Аябагандай бул эме кылкансыз кызыл от болобу, же ошо жайыт үрөндөр абдан жеңил болот. Шамалга да учуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан селканы жүргүзгөндө дагы ошол жанагы техникасын кандай себилишини да караш керек. Көп жылдык чөптүн дагы бири буудайдын үрөнү. Ал дагы сырттан алынып келинген. Ал да үрөнчүлүк максатта сыноодон өтүп жатат. Чөптү илимпоздор кол менен оруп, үрөнүн бөлүп алышат. Посеем здесь для улучшения. Будем выводить свой новый сорт и размножать и выращивать на пастбищах. Он очень хорошо растет на деградированных пастбищах. Вот высота, видите, какая. Биз чөптүн бул түрүн жакшыртып, жаңы сортун иштеп чыгалы деп жатабыз. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бийик өсөт, кунарсыз жайыттарда тез өсө турганы аныкталды. Малга эң керектүү тоюмдуу чөп. Былтыр Россиядан алынып келинген үрөндөр 10 000 гектар жайыт аянттарына себилген. Бирок бул көйгөйдү толук чечпейт. Себеби Кыргызстанда 9 миллион гектардан ашык жайыт жер болсо, анын 34%дан ашыгы кунарсыз абалга кептелген. Андыктан үрөндүн көлөмүн көбөйтүү максат кылынууда. Быйыл 50 гектар жерди жакшыртууга аракет көрүлөт. Адистер миңдеген аянттардын керектен чыгып жатканын жайыттардын башаламан пайдаланууга байланыштырат. Ар жыл сайын эле мал жая бербей, эс алдыруу да зарыл экендигин баса белгилешет. Жанара Эсенова, Самаган Аттыкуров, УТРК Чүй. 11-12 июлдарда Чолпон Ата шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин туризм боюнча кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык аталган кеңеш 1994-жылы 9-сентябрда түзүлгөн. Туризм жаатындагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга катышкан мамлекеттердин туризм боюнча кеңешинин мураскери болуп саналат. Кеңештин негизги максаты эл аралык туристтик байланыштарды өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, жарандардын руханий керектөөлөрүн канааттандыруу, экономикалык маселелерди өнүктүрүү жана чыңдоо, ошондой эле туризм боюнча мамлекеттик органдар менен ар кандай туристтик уюмдардын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү болуп саналат. Ага Беларусь, Россия КМШ ишкер кеңешинен, КМШ туризм боюнча кеңештин катчылыгынан Казакстан, Тажикстан, Армения, Өзбекстандын делегациялары катышат. Сокулук районунун Сары Өзөн базарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери базар ижарачылары менен биргеликте өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда тилсиз жоонун алдын алуу жана коопсуздукту сактоо чаралары боюнча базар кызматкерлерине түшүндүрүлүп, эскертүүлөр берилди. Алмаштырып турганбыз, анан берди мачизный потолок деген болду. Ээлерине да айтып атабыз. Бул өрүчү материал чыкканда бул ядовит. Мындай иш-чараларды биз Кудай буйруса
республиканын бүт аймактарына кылабыз. Бир гана базарларга эле эмес, тойканаларга, эл көп жүргөн жерлерге, оюн зоок болгон жерлерге. Бул иш-чаранын максаты өрт коопсуздугунан сакталышын көзөмөл кылган атабыз. Бүгүнкү күндө бизде болсо моратория, пландык текшерүү кыла албайбыз. Ошонун себебин биз пландан тышкары текшерип алып, ушундай иш-чараларды кылып баштадык. Текшерүү учурунда өзүңүздөр көргөндөй бузуулар көрсөтүп атабыз, тактап. Азыр мындан кийин текшерүү, пландан тышкары текшерип бүткөндөн кийин акт түзүлөт. Анан базар ээлерине эскертме кагаздары берилет 30 күнгө чейин. Аткарбаган учурда булар эгер базар ээлери аткарбаса, укук бузуу кодексине ылайык 143 беренесине жеке жактарга 7,5 миң сом каралган айыппул, юридикалык жактарга 23 миң сом каралган. Коркунучтарды минималдаштыруу, адамдардын өмүрүн жана мүлкүн коргоо үчүн өрттүн алдын алууга, өзгөчө кырдаалдарга даяр болууга көңүл бурулду. Ошондой эле өрт учурунда эвакуациялоо планы жана коопсуздук талаптарына жооп берүү мүмкүнчүлүктөрү текшерилди. Биздин ошол окуу өзүнүн максатына жетти. Бирок базардын ичин карасак, ошо көптөгөн ошол өрт коопсуздук талаптарына жооп бербеген учурлар да бар экен. Өрттү алдын алуу максатында ошо өрт көзөмөлү кызматы менен биргеликте ошо жарандарга өрт коопсуздугун түшүндүрүп жүрөбүз. Анан ошо базарда отурган сатуучуларга айтат элем, ар бир контейнерде алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттарды коюп койсоңуздар. Белгилей кетсек, мындай иш-чаралар жарандардын өрт коопсуздугунун эрежелери тууралуу маалымдуулугун жогорулатууга багытталган жана үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Айдана Камалидин кызы, Эсенбек Усенов, УТРК Чүй.